Azanға байланыштуу түштүн чечмеленүүсү. Бисмиллахиррахманиррахим. Ким түшүндө ажылык айларында азан укса, анда ал ажылык кылат, же ал динде жогору даражага ээ болот. Эгер ким түшүндө ажылык айлардан башка айларда же бардык убактарда жана замандарда көчөлөрдө азан укса, анда адамдарда жакшы жана туура кабар билинет. Ким түшүндө мечит мунарасы бузулганын көрсө, анда ошол жердегилердин дини мазхабы түрдүү болуп кетет. Ким түшүндө азан айтса, бирок азаны толук болбосо жана ал адам жакшы адам болсо, ал ай ажылык айларынан болсо, анда ал ажылыкка барат. Бирок ажылыкты толук аткара албайт. Эгерде ал ай ажылык айларынан башка ай болсо, анда уурлук кылат. Бирок анын уурлугу толук болбойт. Ал уурлукта белгилүү болот. Ким түшүндө мечит куруп жаткан болсо, анда ал кайсыл бир жамаат менен бир жакшылык иште же кайсы бир никеде бирге болот. Ким түшүндө өзү түшүнбөгөн тилде азан айтып жаткан болсо, анда ал чоң ууру болот. Ким түшүндө чүчкүрсө, башка бирөө ага ярхамакуллох десе, анда ага ажылык жана умрага сүйүнчү. Ким түшүндө чачын алдырып жаткан болсо, ажылык заман болсо, анда ал ажыга барат. Эгер ажылык замандан башка учур болсо, анда анын негизги акчасы түгөйт. Ал тууралуу келечекте эми келет. Эгер ким түшүндө минбарда хутба айтып жаткан болсо, анда эгер ал ошого татыктуу болсо, анда ал чоң бийликке жана улуулукка жетишет. Эгер ал ошого татыктуу болбосо, анда крестке асылат. Бир киши Мухаммад бин Сирин рахматуллах алейхиге келип, мындай деди: "Мен түшүмдө азан айтып жаткандаймын" деди. Имам анын түшүн "Сенин эки колуң кесилет экен" деп чечмеледи. Соң ошол эле учурда биринчи адам кетелектей экинчи адам келип, "Мен түшүмдө азан айтып жаткандаймын" деп айтты. Анын түшүн "Сен ажыга барат экенсиң" деп чечмеледи. Соң Мухаммад бин Сирин рахматуллах алейхинин жанында отургандар бул эки адамдын көргөн түштөрүнүн кандай айырмасы бар? Экөөсү тең бирдей эле го дешти. Ошондо Мухаммад бин Сирин рахматуллах алейхи мындай деди: "Биринчи адамдын түшүнөн жамандык билинди. Ошондуктан анын чечмелөөсүндө Алла Тааланын бул аятын далил кармандым. Соң үн чыгаруучу: О кербенчилер, силер анык ууру экенсиңер. Юсуф 70-аят деп үн салды. Ал эми экинчи адамдын түшүндө жакшылык билинди. Ошондуктан анын түшүн чечмелөөдө Алла Тааланын бул сөзүн далил кармандым. Жана жарыя кыл адамдарга ажылык кылууга. Хаш 27. Ошентип Мухаммад бин Сирин рахматуллах алейхи кандай чечмелеген болсо, ошондой болду. Алла Таала ага ырайым кылсын. Кээде азан айтуу билдирүү берүүгө далалат кылат. Куран Каримди карап окуу чечмелөөсү. Куран окуган адам илимге жана даанышмандыкка ээ болот. Ал эми Куран Каримди тилават кылуунун чечмелөөсү чыныгы сөз жана илим. Бул баян Түш жору китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.